сабак. Саламатсыңарбы, 4-класстын окуучулары. Кайрадан силер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Балдар, бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Кыргыз тили сабагына байланыштуу окуу китебиңерди, калем сабыңарды даярдап алган болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Теле сабак. Келгиле балдар, өтүлгөн темаларды эске салуу үчүн тапшырмаларды аткарып көрөлү. Бул берилген сөздөргө суроолорду коюп, кайсы сөз түркүмүнө тиешелүү экендигин тапкыла. Мисалы, тоо, гүл, булак, бала, шаар деген сөздөргө кандай суроо берсек болот? Ооба балдар, ким, эмне деген суроолорду беребиз. Демек, бул суроо кайсы сөз түркүмүнө тиешелүү? Азаматсыңар, зат атооч сөз түркүмүнө тиешелүү. Ал, сен, биз, силер, алар деген сөздөргө кандай суроо берсек болот? Ооба, буларга да ким, кимдер, эмнелер деген суроолорду беребиз. Демек, бул ат атооч. 5, 4-чү, 7, 6 деген сөздөргө кандай суроо беребиз? Ооба, буларга канча деген суроону берет экенбиз. Демек, бул сан атооч. Сүйлөдү, окуп жатат, жазды деген сөздөргө кандай суроо беребиз? Ооба, буларга эмне кылды, эмне кылып жатат деген суроолор берилет. Демек, бул этиш сөз түркүмү экен. Кызыл, жумшак, кооз, аппак деген сөздөргө кандай суроо беребиз? Азаматсыңар, буларга кандай деген суроо берилет? Демек, бул сын атооч. Биздин бүгүнкү темабыз жогорудагы сөз түркүмдөрүнүн ичинен зат атооч сөз түркүмүнө кененирээк токтолобуз. Бүгүнкү сабакта зат атооч сөз түркүмдөрү боюнча билимдериңерди тереңдетесиңер. Зат атооч сөздөрдү талдап, салыштырып, далилдеп, жыйынтык чыгарууга үйрөнөсүңөр. Кыргызстандын жаратылышындагы баалуулуктарды даңазалоо менен көркөм сүйлөөгө көнүгөсүңөр. Зат атооч деп заттын атын билдирип, ким, эмне, кимдер, эмнелер, кимиси, эмнеси деген суроолорго жооп берген сөз түркүмүн айтабыз. Зат атоочтор жандуу заттар жана жансыз заттар болуп бөлүнөт. Алар жекелик санда жана көптүк санда айтылат. Энчилүү ат жана жалпы ат болуп бөлүнөт. Зат атоочтордун жөндөмөт жана түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Кийинки тапшырмага көңүл бургула. Ары, топ, музоо, китеп, жолборс, кулпунай, саат, балта, чымчык, калемсап, көпөлөк жана короздорду көрүп турасыңар. Кана балдар, буларга кандай суроо берилет? Ооба балдар, буларга
эмне деген суроолор берилет. Бул зат атооч сөздөрдү канча топко бөлсөк болот? Кандай кылып бөлсөк болот? Эмнелерине карата бөлсөк болот? Азаматсыңар балдар. Демек, заттар жандуу жана жансыз деп экиге бөлүнөт. Топ, саат, балта, китеп, калемсап, кулпунайлар булар жансыз заттар. Демек, жансыз заттардын атын билдирген сөздөр жансыз зат атооштор деп аталат. Аларга буюмдардын, жемиштердин, жашылчалардын, кийим-кече, идиш-аяктардын жана башка көзгө көрүнгөн бардык жансыз заттардын аты кирет. Ал эми чымчык, жолборс, ары, көпөлөк, короз, музоолор булар жандуу заттар. Өзүндө табигый кыймыл-аракети бар болгон заттар жандуу зат атооштор деп аталат. Аларга адамдар, айбанаттар, жаныбарлар, канаттуулар, курт-кумурскалар жана башка заттар кирет. Келгиле балдар, бул сөздөрдү жандуу жана жансыз заттарга чогуу ажыратып көрөлү. Жалбырак жансыз зат, чымчык жандуу зат, чымын жандуу зат, самолет жансыз зат, кат жансыз, туман жансыз, тебетей жансыз, жоолук жансыз зат, кубаныч жандуу затка кирет, дос жандуу зат, кирпик жансыз зат, самын жансыз зат, таята жандуу затка кирет, булак жансыз зат, ырчы жандуу затка кирет. Азаматсыңар балдар, эң жакшы аткардыңар деп ишенем. Бул экрандагы сүрөттөрдү байкагыла. Чекиттердин ордуна кандай мүчөлөр коюлат? Эмне үчүн? Ооба, чекиттердин ордуна лар мүчөсүн улап жазабыз. Ошол сөздөр бир эмес, бир нече заттын санын билдирип, көптүк маанидеги зат атооч болот. Алма – алмалар, ваза – вазалар. Демек, зат атооч сөздөр жекелик жана көптүк мааниде айтылат. Жеке маанидеги зат атооч сөздөр бир гана затты билдирсе, бирден ашык заттар көптүк маанидеги зат атооштор болуп эсептелет. Көптүк сан жеке маанидеги сөздөргө лар мүчөсү улануу аркылуу түзүлөт. Бирок лар мүчөсү лер, лор, лөр болуп өзгөрөт. Тар мүчөсү тер, тор, төр болуп өзгөрөт. Дар мүчөсү дер, дор, дөр болуп өзгөрөт экен. Кана балдар, берилген тапшырманы көңүл коюп окугула. Өрөөн, чүй өрөөнү, тоо, Сулайман тоосу, дарыя, Көкөмерен дарыясы, көчө, Исхак Разаков көчөсү. Мектеп, Чыңгыз Айтматов атындагы мектеп. Көпүрө,
Үмөталынын көпүрөсү. Жылкы аккула. Мындагы заттардын аталыштарын салыштырып айырмалап көргүлөчү. Эмнени байкадыңар? Ооба, сол жактагы заттар жалпыланып, бир тектеги заттарды жалпы жолунан бириктирип айтылып жатканын байкасаңар керек. Демек алар жалпы аттар болот. Ал эми оң жактагылар адамдардай эле айбанаттардын да, жердин, көлдүн, суулардын, мекемелердин да энчиленген аттары болот. Алар ар дайым баш тамга менен башталып жазылат. Демек буларды энчилүү аттар дейбиз. Ал эми кийинки тапшырмабыз текст менен иштөө. Текстти мен окуп берем, силер угуп, түшүнүп тургула. Кыргызстан түрдүү өсүмдүктөргө өсө турган жерлерге, тоолорго, агын сууларга өтө бай. Ысык көл, Чатыр көл, Сары Челек сыяктуу көлдөрү бар. Кыргыз алатоосунда токойлор көп. Таш көмүр, Кызыл Кыя, Сүлүктү, Көк жаңгак сыяктуу ар кандай кендер чыгуучу шаарлары бар. Ысык Ата, Жалал-Абад, Жети Өгүз, Чолпон Ата сыяктуу атактуу курорттору жана санаторийлери бар. Демек балдар, Кыргызстан эмнелерге бай экенбиз? Ооба балдар, Кыргызстан түрдүү өсүмдүктөргө, кооз жерлерге, тоолорго жана сууларга бай экенбиз. Келгиле, ушул текстте көптүк санда берилген зат атоош сөздөрдү таап көргүлөчү. Азаматсыңар. Демек, өсүмдүктөр жерлерге, тоолорго, сууларга, көлдөргө, токойлорго, кендер, шаарлар, курорттор жана санаторийлер деген сөздөр көптүк сандагы зат атооштор. Ал эми кайра эле ушул тексттен энчилүү зат атоошторду таап көргүлөчү. Демек, Ысык көл, Чатыр көл, Сары Челек, Алатоосунда, Таш көмүр, Кызыл Кыя, Сүлүктү, Көк жаңгак, Ысык Ата, Жалал-Абад, Жети Өгүз, Чолпон Аталар энчилүү зат атооштор. Кыргыз тилинде канча жөндөмө бар эле? Ооба балдар, кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. Алар: атооч, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрү. Атооч ким, эмне деген суроолорго жооп берет. Илик кимдин, эмненин деген суроолорго жооп берет. Барыш жөндөмөсү кимге, эмнеге деген суроолорго жооп берет. Табыш жөндөмөсү кимди, эмнени деген суроолорго жооп берет. Жатыш жөндөмөсү кимде, эмнеде деген суроолорго жооп берет. Ал эми чыгыш жөндөмөсү кимден, эмнеден деген суроолорго жооп берет. Келгиле анда манасчы деген атоошту жөндөп көрөлү. Илик кимдин, манас чынын. Барыш кимге,
манас чыга. Табыш кимди, манас чыны. Жатыш кимде, манас чыда. Чыгыш кимден, манас чыдан болот. Келгиле анда мектеп деген атоошту жөндөп көрөлү. Илик эмненин? Мектептин. Барыш эмнеге? Мектепке. Табыш эмнени? Мектепти. Жатыш эмнеде? Мектепте. Чыгыш эмнеден? Мектептен болуп жөндөлөт. Зат атооштор түзүлүшүнө карай жөнөкөй зат атооч жана татаал зат атооч болуп бөлүнөт. Бир сөздөн турган зат атооч жөнөкөй зат атооч деп аталат. Мисалы, жылкы, окуучу, мектеп. Ал эми эки же андан ашык сөздөн туруп бир гана маанини билдирген зат атооштор татаал зат атооштор деп аталат. Мисалы, үй бүлө, боз үй, чоң ата. Ордолуу оштун башында атактуу жайлоо алай бар. Аяк башы көз жеткис, кенендигин айтса далай бар. Төмөн жагы кичалай, төр-төрүнүн баары мал. Бир чети бийик Памир тоо, башында аппак кары бар. Алтын бешик, төө жайлоо, ал жерлер элге таанымал. Деген ырдын саптарында алай жайлоосун көркөмдөп, кооздугун даңазалап айтылганын байкасак керек. Келгиле ушул ыр саптарынан жөнөкөй зат атоошторду таап көрөлү. Демек, оштун, алай, мал, Памир, элге деген сөздөр бир сөздөн тургандыктан булар жөнөкөй зат атооштор болот. Ал эми бул сөздөр кайсы жөндөмөдө туруп жатат? Ооба, алай, мал, Памир деген сөздөр атоош жөндөмөсүндө туруп эмне деген суроого жооп берип жатат. Ал эми оштун деген сөз кайсысы жөндөмөдө турат? Азаматсыңар, оштун деген сөз эмненин деген суроого жооп берип, илик жөндөмөсүндө турат. Ал эми элге деген сөз кайсы жөндөмөдө турат? Эң туура. Элге деген сөз кимге деген суроого жооп берип, барыш жөндөмөсүндө турат. Кананда ушул эле тексттен татаал зат атоошторду таап көргүлөчү. Кайсы сөздөр татаал зат атооштор болот? Азаматсыңар, аяк башы, кичи алай, төр-төрүнөн, алтын бешик, төө жайлоо деген сөздөр эки сөздөн туруп бир маанини билдирип жаткандыктан татаал зат атооштор болот. Демек, зат атооштор жандуу заттар жана жансыз заттар болуп бөлүнөрүн, алар жекелик санда жана көптүк санда айтыларын, энчилүү ат жана жалпы ат болуп бөлүнөрүн жана зат атооштор кандай жөндөөлөрүн, түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөрүн билдиңер. Ошондой эле сөз түркүмдөрдүн эң негизгиси зат атооч экендигин түшүндүңөр деген ойдомун.
Бул сөз түркүмдүн суроолорун айырмалап, жакшы билип алсаңар, суроолор аркылуу оңой ажыратып, суроолорго жооп болуп түшкөн сөздөрдү оңой эле таап аласыңар демекчимин. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Бардыгыңарга ийгиликтүү күн каалоо менен биргеликте мыкты, талыкпаган, жоопкерчиликтүү окуучулардан болгула демекчимин. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта калгыла.